Рахмет. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздер менен бүгүнкү темабыз өзүңүздөр окугандай Кыргызстан дарбазасы жок калдыбы, Кыргызстандын дарбазасы ким карайт, жокпу деген маселелерде биз бүгүн тема кылмакчыбыз. Достор, жаңы киргендер болсоңуздар, звукту жана башканы мындай өзүңүздөр мурдагыдай эле бир текшерип, карап звук жакшы деп класс басып бизге айтып койсоңуздар өтө сонун болмок. Бөлүшүп коюңуздар, бизден өтө өтүнүч, ошол бөлүшүп маалыматты тең таратышып турсаңыздар, биз сиздер үчүн маалыматты болушунча алып чыгып, изилденип, сиздер менен түз ой пикирибизди алмаштырганга аракет жасайбыз. Бүгүнкү коногубуз достор, мен менен ушул канча күндөн бери дебатка чыгам деп аябай даярданып келген Нурбек Кубанычбеков. Таныштыра кетсек, Москва жергесинде, Москва шаарында, Россия Федерациясында өтө күчтүү активист болуп жүргөн көпчүлүгүңүздөр тааныйсыздар, көпчүлүгүңүздөр тааныбаганыңыздар үчүн мен айтып коерум. Менин укугум бар, мен макул эмесмин кыймылынын 2 жылдык төрагасы болуп, ата аябай ошол жакта биздин сыртта жүргөн мекендештер менен, мекендеш ушул аттан кийин аталган достор, мекендештерге аябай чоң салымыңыздарды кошуп, укугубуз тепселенип атат деп күрөшкөн балдардын бири сиздер менен бүгүн Нурбек Кубанычбеков. Осмон, көрүп атсаң, сенин суранычың боюнча комментарийде жазып ушундай айткандыктан мен Нурбекти кайра чалып атып чакырдым. Бул сенин суранычың боюнча келди. Нурбек, ден соолуктар жакшыбы? Ассаламу алейкум, биринчиден жакшы, Кудайга шүгүр. Чакырганыңыздарга рахмат. Ошол чакырып койгулачы деп айткан агабызга да рахмат. Кенч өзүңүздөр? Биз жакшы, Кудайга шүгүр жүрөбүз. Кыскача биз билесиң, ал акыбал жана башкаларды артка калтырабыз. Акыбалда Кыргызстан ден соолугу кандай? Ушундай суроого мындай кандай жооп бере аласың? Кыргызстандын ден соолугу дей турган болсок, аябай оор. Буну мен айтпасам деле баарына белгилүү. Бирок бүгүнкү күндө кимдир бирөөлөр мойнун алгысы келбей атат да буну. Бирок ачуу чындыкты айта турган болсок, жана өзүбүздү алдап сооротуп жүрө бербей, ачуу чындыкты айта турган болсок, оор. Кандай оор? Кымбатчылык. Мисалы бай айтат го, көрпөңө карап бутуңу сун депчи. Бир жагын жапсаң, бир жагың ачык кала турган заман болуп атат Кыргызстанда. Бул бир, экинчиден бул экономикалык дагы тармагы бизде аябай оор, саясат жагы дагы, тышкы ички бардык жагы бизде болуп көрбөгөндөй бир төмөн деңгээлде кетип атат. Кимдир бирөөлөргө аябай көкөлөп учуп атат, бирок ал реалдуулук эмес. Мен ушундай баа беремин да. Бүгүн Кыргызстанда аябай оорчулук, кыйынчылык, мындайча айтканда кымбатчылык. Жумуш дагы жок, кымбатчылык. Элибиз кыйналып, аябай бир мындай кордукту көрүп аткан күн десем жаңылышпайм. Жанакы биз эмне үчүн Кыргызстан ден соолугун сурадык? Мисалга, ден соолугуну чыңдаш үчүн биз билебиз эмнелер керек, кандай иммунитеттер керек, кандай адамдар керек, аны билебиз. Ал маселе бул жакта туруп турсун, ага чейинкисин айтайын эле. Мисалы, сен сыртта жүргөнбүз. Мен да сыртта жүргөм, Москва жергесинде. Москва Россия Федерациясынын эң чоң шаары да. Москвада ушул күндө да азыр биздин мекендештер жүрөт. Бизди калпайтырбаса керек. Биз маалымат алмашканга, сүйлөшкөнгө караганда, бүгүнкү күндө Россиядан келгендер көпчүлүгү бул жак ушунчалык кымбаттап кетиптир дегени мен таң калтырбайт. Себеп дегенде мен угуп жүрөм, көрүп жүрөм. Сен ушуга кандай жооп берип атасың? Мындай сүйлөшүүлөр болуп атат да, келгендер менен сүйлөшүп атасың. Сүйлөшүп атабыз. Кээ бирлер өздөрүн сооротуп айтып атат, бизде эле кымбатчылык эмес, дүйнөдө кымбатчылык деп. Эми алар билем кимдер. Биз айтып атабыз, туура, дүйнөдө кымбатчылык, бирок Кыргызстандагыдай эмес аларда. Бизден бир канча төмөн паста турушат алардын кымбаттаганы. Бизде болуп көрбөгөндөй көтөрүп. Сырттан келгендин бардыгы эле айтат. Мисалга эле айтайын, мына жакында эле бир досум Москвадан келди. Ал айтып атат, 2000 рубльга мен бир айлык болбосо да 20 күндүк тамак ашымы камтый алам. Бул жерде эч нерсе келбейт. Жетпейт экен деп. Бул ачуу чындык. Мен өзүм 10 жыл жүрүп келдим Москвада. 10 жылдын ичинде 3 айла Кыргызстанда болдум да. Мына акыркы жылы 1 жылдан бери ушул жерде мен көрүп атам. Ал жакта кандай жеткирчүбүз, бул жерде жетпей атат.
бирок бир жылдын өтөсүн сенин келгенден кийин башталган окшойт. Абаң өкүн келгенде башталды да өзүчү. Ошолор келгенден кийин башталды да бул. Эми бирөөлөр мойнуна алгысы келет экен, бирөөлөр алгысы келбейт экен. Бирок баардыгын ордуна коюучу бул убакыт. Убакыт келет ордуна коет. Ошондо мойнуна алыш керек адам катары. Эгер азыр албаса. Дагы мындай кошумча. Ошол эле фейк, ошол эле бот жана башкалар менен мындай комментарийлерде жана башка жерлерде мындай жазышып айтышып жүрөсүң да. Адамдарда аң сезим, ошол фейктерде, ошол троллдордо, ошол эле жанагы команда болуп иштегендерде мурдакыдан азыркы айырмалары барбы? Мына 9-10 айларда, 11 айларда башынан баштап мындай өйдө өсүп баратабы же алардыкы ылдый өсүп кетип атабы? Түшүндүрө алдым да суроону. Эми карап көрө турган болсок, бүтүндөй коомду урукчан кылган атат азыркы. Мындай фейктер, фанаттар чындыгында. Биз реалдуу болушубуз керек. Мен ушундай деп эсептеймин да. Болбогон нерсени болду кылып, коомчулукка жайып, мына ушундай болду, биз гүлдөп атабыз, биз көктөп атабыз деген нерсе бул туура эмес нерсе. Биз элге жалган маалымат менен сугарып атабыз. Эртең талап кылып эл келе турган болсо коом, биз эмнени жооп беребиз деп ойлонбой атат да. Мен билбейм, улуу муундарды бир нерсе дей албайм, бирок мен курактуу жашта биз өтө төмөнбүз. Бир сөздүн маанисин, маңызын түшүнбөйбүз. Мында айтылышын гана түшүнүп, ошол гана түшүнүк менен кетип атабыз. Бул өтө биздин мындай орукчан жерибиз ушул болуп атат коомдун. Жаштардын айрыкча, себеби кыргызча да билбейбиз. Мына азыр эле мен сиздерди күтүп туруп бир кофе алып ичейин дедим. Кыргызча суроо бердим. Кыргыз жигити мага сата албайт. Кыргызча түшүнбөй атат. Билбейт. Бул эң орукчан бүгүнкү коомдун акыбалы. Анан фейктер, троллдор булар күнү келгенде жооп берет. Бүгүн жооп бербесе дагы күнү келет жооп берет. Себеп дегенде коомчулукка туура реалдуу маалыматты жеткирсек биз ошондо гана бир ийгиликке жетише алабыз. Эгер жалган менен эле сугара берген болсок, ал бизди көргө гана алып барат. Бул жерде жана фейктер бир убакта бир келсе жооп берет деп атасың да. Мен ойлойт элем булар армия, булар ушундай служба дейли да. Бул бийликти кетирет, артынан башканы келтирет. Булардын ордуну өзгөрбөйт да. Бирок бийликтин адамдары экен, ал однозначно бардыгы мындай тастыктап чыгарып койду. Макул. Фейктер кирчү жерине кирип кетсин. Ал теманы калтыралы, андан өтөлү кийинкисинде. Бийлик башында туруп, бийлик башындагылар бүгүн калпы чыгып атат, айткан сөздөр эки чыгып атат, жана айланайын КамАЗдап чыгып кетип атат деген маалыматтар чыгып атат. Көз карашың кандай ушуга? Мисалы мен маалыматты айтсам, көрүүчүлөр айтышы мүмкүн да, бул эми соцсеттерде тараган маалыматтар жок. Эл катары сен аралашып жүрөсүң, сен өзүң менен айтсаң дейин да. Эми мен жеке өзүм пикиримде, же бийлик башында тургандар билет, же билбейт, же өздөрү аралашкан. Үч эле багыты бар. Эгер билбесе, тийиштүү органдар эмне карап отурат? Эгер билген болсо, кайда кетти? Эмне үчүн элден жашырып атат? Эгер аралашкан болсо, кимдир бирөөнүн бир мындай жеп аткан акыруудан бөлүнбөй калып айтып койду деген да ой келип атат. Менде үч варианты бар. Бирок эгемен мамлекет катары биздин конституциябыз бар, мыйзамдарыбыз бар. Анын эң эле баса белгилеп айта турган жерим, коррупция менен болуп көрбөгөндөй күрөшөбүз. 30 жылда болуп көрбөгөндөй талкалашкан экен, коррупцияга баткан экенбиз деп атышпайбы? Азыркы бийликке келген бар ушуну ойдоп атат. 30 жылдан бери ушулар деле жүргөн. Эгер мага окшогон 35-40 жаштагы эч кандай саясатка аралашпаган бир адам келсе, ошолор айтса жарашат эле. 30 жылдан бери моңолор талкалаптыр депчи. Азыркылар да 30 жылдан бери саясатта жүргөн, нак казанда кайнап жүрүшкөн, бирок бүгүн келип өздөрүнчө бир аксөөк болуп бөлүнүп отуруп алган мени таң калтырып атат. Ошо менен бирге эле могу Кыргызстандын байлыктары чыгып кетти деп атат. 17 фура деп айтып атат. Бул мен айткан жокмун, жогорку кеңештин трибунасынан айтылып атат. Депутат айтып атат. Бул официалдуу. Бул официалдуу айтылып атат. Бул депутат элдин өкүлү. Эл ишенип шайлаган. Демек, элдин ырыскысын, элдин байлыгын айтып коеюн деп атат. Менин түшүнүгүмдө да. Бирок кайда кетти, каерде турат, качан чыгып кетти, кандай болуп кетти, маалымат бүгүнкү чейин жок. Бири-бирин мактап,
бир ушундай бир фейковый аккаунттар менен бир мындай арзан пиар кылгысы келсе заматта баары чыгышмак, армиясы менен чыгышмак. А бүгүн жок эч ким. Ит менен да издеп таппайсың маалымат алганга. Себеп дегенде бүгүн чото бүгүн эмес, канча бир күндөн бери бир кишинин өзү жок болуп көрүнүп турат. Шаар ичинде 2 машина дайыма ары бери жүрчү. Жок. Ошол машина чото мындай көрүнбөй калды да. Эми азыр мен да бир кошумчалап койчу нерсе, мен мына 1 жылдан бери эмнени байкап атам. Эгерде башка коомчулук сиздер да байкасаңыздар калызбай бересиздер. Мен могул жерди байкап атам. Президент Садыр Жапаров 2-3 күндөн кийин чыгат да, бир маалымат чыксачы. Мына кече жакында эле мектептерге эч кандай акча жыйналбайт. Токтотулат деди. Андан мурун айткан 1000 сомдон сунуш киргизилип атат депчи. Эми караңыздар, 1000 сомдон ар бир мектепке жылына бир балага деп сунуш киргизилип атат деди. 2-3 күндөн кийин Садыр Жапаров ага караманча каршы экен деп пиар кылып чыгышты да. Бүгүн жыйналып атат. Ошто айтат. Бир китеп 30 сом. Жаңы китеп. Арендасы. Мисалы 30 сом алсын, а базарда 150 сом, 280 сом болот. Эмне үчүн базарда сатылат да, мектепте жок? Убагында бир акебиз ушуга өтө чоң салымын кошуп тыюу салган эле. Ооба. Эсимде. Ооба. Эми мен өзүм бекер алып окугам. Эч кандай сом берген эмес. Биз деле ошентип окуганбыз, бирок ошол киши ошол мыйзам чыгарып койгон үчүн бекер окугансың экономика. Ооба. Аны биз моюнга алабыз. Аны ошол ага чейин биз окуган маалда төлөчүбүз. Азыр ремонтко деп 150 сом бересиң. Мектеп предметинде китептерге жетпей калса 30 сом. Шаарда 1000 сомдон беребиз ар бир балага. Достор, ушул жерде айтып койчу нерсе, сиздер дагы элсиздер, сиздер дагы угуп атасыздар, көрүп атасыздар. Сөзсүз түрдө комментарий жазып кетиңиздер. Кимде ким төлөп атат? Ушунун үстүндө иштегенге аракет кылабыз. Кимде ким акча жыйнап атат? Кайсы мугалим жыйнап атат? Кайсы булар мугалимдер азыр мындай кылып койгонда? Ата-энелер совети кылып мындай ата-энелерден өзүнчө группа түзүп коюшкан дагы, ошолордон бирөөнү старший кылып коюп, ооба. Тора эмби төрага кылып шайлап коюп, ошол аркылуу иштерин көп кылдырып атканын көрүп атабыз да, угуп атабыз, айтып атышат. Макул, маселе жок. Убагында ошол акебиз келип, ушул акча жыйналбасын, ушул окуучулардан баштап чоңуна чейин ар бир окуучу ушул китепти арендага албасын деген бүт баарын жокко чыгарып койгон. Эми достор, чогултуп көрүңүздөр, буну дагы көрө жатарбыз, көрөбүз. Канчалыкка чыдайбыз. Кийинки 17 машина фурага келеличи. Ошону 255 миллион доллар деп атат да, стоимостун. Общий бардыгы? Примерно деп эсептеп атат. Ошону кантип ол мамлекеттин акчасы болчу да, Кыргызстандын элдин акысы болчу да. Кантип кайтарабыз? Бүгүн бир маселе турат. Кайтаргандан мурун бир маселе турат да. Суроо мындай болду. Суроо угулбай калды, болушу мүмкүн бул жака микрофонго. 17 КАМАЗ Фура. Эми КАМАЗ да. 17 КАМАЗ чыгып кеткен алтындын эми ал обработка боло элек, бирок казылып жүктөлгөн, аны ар жака жеткизип алып, обработка кылып алтын чыгарат. Анын ичинде алтын чыгат, бүт металлдар чыгат, андан башка дагычы. Мындай, мисалы 17 КАМАЗ, 17 Фура бир аз эле отход чыгышы мүмкүн да, андан калган бүт пайдалуу. Бардык эле баалуу металлдар. Ошондуктан 255 миллион, Миллион. 255 миллион доллар акча эсебинде чыгып кетти деп атат. Суроону ушундай берип атат операторубуз. Ушуга биз экөөбүз жооп беришибиз керек экен. Мен ойлойм, бүгүн чек ара улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы ким? Эми камчы акам? Эмне үчүн улуттук коопсуздуктун төрагасы? Керек болсо кичинекей бир коен жип кетсе да карай турган адам ошол да азырчы. Бирок ошол ким жоопкер? Эми ал каякта жүрөт азыр, биз экөөбүз таанып билбейт, көрбөйт атпайбызбы? Биз сиз экөөбүз мен мисалы айтса болот эле да. Кыргызстандын жараны катары, Кыргыздын уулу катары мен талап кылам. Сиз айткандай, Кыргызстандын бир кенедей байлыгы дейбизби, же кен байлыгыбы сыртка мыйзамсыз чыгып кетип атса, же чыгарылып кетип атса, улуттук коопсуздук кызматы караш керек эле. А булар сизге окшогон, менге окшогон кен байлыктан да кымбат адамдардын артынан жүрүшөт.
мен мисалы алар душман көрүп жүрүшөт. ооба Турцияга жанакы биздин жараныбызды берип койгондой эле билбей калып алып чыгып кетип эртең ошентип чыгып деле айтып коюшу мүмкүн, көрбөй калыпбыз, уктап калыпбыз деп. Жооп берди да ошондой. Ооба. Бажынын жетекчиси Көрбөй калыпбыз деди да. Мен билбей калыптым, балдар чыгарып бериптир. Анда ошол бизде анда Кыргызстанда эгерде көрбөй калса, таможенный башчысы билбей калса, Ушул жерде. ээси жок үй Кыргызстанда. Жок, ушул жерде баса айтчу нерсе да. Ишенип коер. Заказды аткарган адамдар эртең чабылып кетет да. Ооба. Ошол таможенный начальнигинен баштап жөнөкөй катардагы таможник инспекторлор чабылып кетет. Туура. Бирок приказды бергендер 17 КАМАЗ, бул 17 Портер эмес, 17 Тико эмес да. Бул 17 КАМАЗ килтейген. Бул жанакы 40 тонналык КАМАЗдар болуш керек, ховолорчу. Аларды мүмкүн эмес байкабай калышчы. Бардыгы билет. Билмексен болуп атат да. Бардыгы билет. Билет. Эми бул азыр коомчулукта мындай кылып атат да. Кандай десем, коомчулукка чыкканда бир сулуу, татынакай, маданияттуу, аябай иштеп аткан адам бул көргөзүп атышат да, бирок парданын артында башка иш кылып атышат да. Аны көрүп атабыз да биз. Эми азыр айтат экен, сен душмансың, анан сен тигинтиң. Азыр экөөбүздү деле сөгүп атат, мисалы. Балким, мен Кыргызстанды жүрөгүмөн сүйөм, чындап. Менин эч кандай байлыгым дагы, мансабым дагы эч нерсем жок. Корко турганда эч турган эч нерсем жок. Нурбек мырза, может сен эртең немеге барасың? Жогорку кеңешке барасың. Барасың барбайсың? Барбайт, бул Мен эмнеге жогорку кеңешке барам деген ниетим жок азыр. Вообще мамлекеттик кызматка барып калайын деген оюң барбы? Кандай мүмкүнчүлүк болуп калса? Мисалы, ушундай саясий күчтөрдү обычно колдогон адамдарда ушундай амбициялар болот да, шунун артынан барып калсам, иштеп калсам деген. Ушуну суроону мага берчи. Экөөңөргө тең берейинчи. Суроону мындай берип атат, достор. Эртең ки күнүңөр силердики ошол депутаттык мандаттын эңсеген адамдарсыңарбы, амбицияңар бийликте отура турган жериңерди эңсеп атасыңарбы деп ушундай суроолорду берип атат. Эл ушундай суроону бериши мүмкүн, ошон үчүн оператор ошолорду окуп айтып атышы мүмкүн. Мен мындай жооп берем. Достор, ишенип кое бергиле. Биз айтып аткан сөздөрүбүздүн бардыгы аларды кетирип, аларды жок кылып ордуна келүү максатта эмес. Биз алардын мыйзамсыз кылып аткан иштерин айтып туруу, биз активисттер мындайча билип турган нерсебизди биз кымтып үндөй албай жүрүп аткан жокпуз. Биз айтып дейли деп атабыз. Мен досторумда айтып атат. Айтып атасың, деп атасың, мынтип атасың, антип атасың. Зачем тебе это надо деген сөздөрдү айтып атышат. Рахмат. Күйгөнүңөр үчүн, жана башкалар үчүн айтып аткандырсыңар. Бирок силерге окшоп мен отура албайм. Силерге окшоп өз тиричилигимди кылып, кымтып жүрө албайм. Жана туугандарыма да айтам. Ушул эле маселе. Мен кайдыгер эмесмин. Кайдыгерчиликти, достор, биз каяктардан бери көрүп келгенбиз. Биз сырттан көрүп Кыргызстанды кандай акыбалда экенин көрүп туруп, чыдабай сырт жакта жүрө албай Кыргызстандын ичинен келип жардам берели деп аракет кылып атабыз. Бирок амбициябыз жок, достор. Ошону бир билип койгула. Келе турган болсок, биз давно эле келмекпиз. Эми көпчүлүк бар, ар кимдин ар кандай ою бар, айта берет экен. Бирок бир кызматка баргандан мурда же бир амбицияң менен барып бир жерге ийлешип калайын дегенден мурда могул жердеги жоопкерчиликти сезе билиш керек адамчы. Мен жоопкерчиликти ар дайым ойлоймун да. Мен барып эле кызмат кылып калайын, же бир жерге барып мамлекеттик кызматка отуруп калайын, же бир ишке кирип алайын деген менде түк ниетим жок. Болгон дагы эмес. Азыр көп айтат. Эгер ишенбесеңиздер сурагыла. Же болбосо байкап көргүлө. Кимдер гана мамлекеттик кызматка же депутаттыкка аттанат? Бизнеси бар. Же болбосо дагы башка бир нерсеси бар. Жыгылып колунда баары гана аттанып калды. Бирок чыныгы жүрөктөн кыргыз эл деп күйгөн, өзүнүн принциби бар, көз карашы барлар өтпөйт. Акчасы жок. Мисалы мен бир кызматка барам десем, таба алмакмын жолун. Бизде деле бар. Бирок андай бул барбайм. Ал жолду жанакы эле да. Сен сөзсүз бирөөнү макташың керек. Бирөөнү жакташың керек. Бакта коюш керек. Алнын кылып аткан нерсенин бардыгын көрбөй туруп, ал бийликте турса да, жок, сиз молодецсиз. Азыр бир нерсе сиз кыйратып атасыз деп туруп, бир нерсени байкап атасыз. Муну азыр бийлик тараптан бийликти колдогон балдар да. Эми атын атабай эле коеюн. Эми тааныйбыз. Ушулар айтып атат да, мен мына элим аттанып атам депутаттыкка депчи. Мынабу
макале сексуалуудан өтөт булар барса. Гарантия бер. Эми буларды легендарлоо дегенден кийин. Эми мен мындай да жогорку кеңеш парламент болгондо булардыкы азыр улутчунный парламент келиши мүмкүн да. Жогорку кеңеш бул өтө опурталдуу бир бийлик бутагы да. Бул мыйзам жазуу 6 миллион элдин тагдырына мыйзам жазылат. Ал жерге эч нерсени билбей барып алып эле каалагандай отуруп алыштын кереги жок. Эгерде бир аткаруу кызматына же бир орун басарлыкка аткаруу кызматына барса бир жөн эле. Бирок мен ойлойм жогорку кеңешке тажрыйбалуу, баардык жагынан төп келген мыкты инсандар барыш керек. Аларды бүгүн бирок элим шайлайбы, шайлабайбы кыргыз элим аны убакыт көргөзөт. Ооба. Анан достор дагы айта кетчү нерсе жанагы активист блогерлердин да түрү болот дегенди маселени бир убакта айтканбыз. Ар ким ар кандай максатта чыгат. Ишенип кое бериңиздер. Ар ким ар кандай нерсени эңсеп чыгат. Мисалы, кээ биркилер бар болуп эле жок болуп кетип аткандардын көбүнө көрүп атасыздар. Кээ биркилер шайлоого чейин гана бир аз бирдемке кылып чыга коет дагы шайлоодон кийин жок болуп кетет. Кээ бирки саясатчылар ошондой бүгүн эле жазып туруп бирөө ушул саясатчы ушу шайлоо башталганда эле чыга калат да кайра жок болуп кетет деп. Бүт баары соодалашуу менен жана башкалар менен бунун баары саясат десе болот. Бирок активисттердин да түрлөрү ушундан болуш керек. Дайыма сен Кыргызстан үчүн күйгөн адам болушуң керек. Так, жигиттер, рахмат. Бир суроо да, мен бул өзүмдүн суроо. Активисттер иштеп атасыңар, жыйынтык барбы? Мына силердин ушундай эфирлерди берип, ушинтип иштеп жүрөсүңөр да активно, дайым ар бир нерсеге, ар бир кырдаалга өзүңөрдүн бааңарды бересиңер, ар түрдүү эфирлер даярдайсыңар, чыгып байма-бай ушу элге баягы чындыкты жеткирип атасыңар. Жыйынтык барбы? Же жөн эле ушинтип сүйлөп эле калып кетип атасыңар? Суроо прям жакшы болду. Мен өз атым менен жооп берейин. Эсиңерде болсо, достор, Мирлан Нурайымовдун өзүмдүн аккаунтумдан ушул жерде ушул паркта мен съемка кылгам. Эсиңерде? Түз эфирде чыгып, ушул парк куурап калганын мен тарткам. Азыр жашылданып турат. Бактар, алда көчөттөр кууралып калган, куурап турган жерине мен тартып кеткем. 3-4 күндөн кийин мага кайра эле Facebook'тан бирөө тартып тур дагы мага жиберип коюптур. Ушул жердин сугарып атканын жана ошол көчөттөрдү алмаштырып атканын. Бул сөзсүз түрдө элдер көрүп атат, билип атат. Бул реакция болуп атат. Жанакы эле 31 августта 30 жылдыгына жанакы плакат боюнча чыгардым. Мисалы, сен экөөбүз ушул команда менен компроматта жүрдүк. Баткенде керек болсо журналисттер чыга албаганды биз чыгарып аттык. Колубуздан келгенин, биз көзүбүзгө мээбиз жеткенин, акылыбыз жеткенин, туура эмес болуп атат дегендердин баарын чыгарганыбыз үчүн бир канча адамдар оңол бизге көп маалыматтарды элдер өздөрү берип баштады. Ишеним пайда болду. Бунун баары чоң жетишкендик. Көпчүлүк телевидениялар жетишпей атат бул нерсегечи. Ишенимге көпчүлүк телевидениялар ишенимге ээ боло элек көпчүлүгүчү. Дежурный телеканалдар иштеп атпайбы керек болсо? Дагы бир маселе, жарандык активисттердин эки түрү болуп калды азыр. Эки түрү болуп калды. Кээ бир тарабы чындыкты айтат, реалдуулукту тартат, жайылтат. А кээ бир тарабы сиз айткандай жана пакта коюу менен, мактоо менен убара да. Бирок реалдуулукту айткандарды караңыздар. Көпчүлүк активисттер реалдуу нерсени айткандар. Ар дайым тепкиде калып келет. Бирок бая айтат го, чындыкты баардык уккусу келет. Бирок чындыкты айткан адам эч кимге жакпайт депчи. Бирок ички дүйнөсүндө талап калат чындыкты. Ушуну чындыкты айтып атат деп ички дүйнөсү түрт. Бирок биз элге таянабыз. Анан акыйкаттыкка, адилеттүүлүккө таянабыз. Айта беребиз. Биз буга чейин да айтып келгенбиз. Себеп буга чейин дагы ар кандай өйдө төмөн каалагандай калчап келген бийлик. Бүгүн деле ошондой болуп атат. А биз айтпасак, анда биз мындай популист болуп калабыз. Биз ошон үчүн көбүн айтып атабыз. Бийликте жок бир инсандарга асылып, акырат кыла бербей бийликте турган кезинде айталы бийликке кемчилигин. Кеткенден кийин айтпайбыз. Кеткенден кийин ал миң айтып, жана мен кечээ айттым эле, өгүз союп өкүрсөң дагы аны кайтара албайсың. Болду, кет ал, кайтпайт. Жигиттер эми мына кетчү чыгып кетти да азыр кеткен нерсе кайтпайт деп атат. Азыр эми мына 17 фура алтыныбыз кете береби ушунда. Менимче жок. Бул нерсеге 17 фура КАМАЗ боюнча биз жөн калбашыбыз керек, урматтуу кыргыз элим.
керек болсо жанакы дежурный ой ушул абам келсе анан ушул акаларымды кыйратып атат деген таз баштардан баштап жана башкаларына чейин бардыгыңыздар реалдуу болсоңуздар ушунун артынан иштеңиздер. 17 фура дегендин арасында канча бул жерде килограмм сөз болгон жок. Бул жерде минимализм бир сөздөр болгон жок. Бул жерде Кыргызстандын тең бюджетиндеги сөздөр болот керек болсо. Бул кечирип койгула. Кумтөрдүн түүнү жете турган маселе азыр. Алтындын түүнү жете турган маселе. Бизде алтындар, кумтөр маселеси, анын маселеси көтөрөт. Көтөргөн сайын артынан ушул биздин бийликтегилер ал нерседен пайдаланып келет. Азыр бизде ушул кумтөрдү өз мамлекетке өткөздүк, жана башка деген укмуш сөздөр болуп атат. Достор, аягына чыга элек бул маселе. Бул маселе укмуш бир чоң кычканды пил кылып чыгарышы мүмкүн. Ошон үчүн баарына тилиңиздерди абайлап, мактанганда дагы жөн эле проект кагаздарды даярдаганда деле мактанып, мына шаар курулуп атат, мына автомобилдер чыгарып атат, мына машиналар чыгарып атат деген маалыматтарды чыгарардын алдында чыгаргандан кийин сүйлөңүздөр. Же болбосо баштагандан кийин сүйлөңүздөр. Баткенге окшоп президент Садыр Жапаров жанакы фундаментти куюп коюп, монтип туруп, сүрөткө тартып туруп, укмуш шаарларды курдуруп атат деп туруп, келдиңер артында элдер бар экен, реалдууну көрсөтүп коюшту. Уят болуп каласыңар, урматтуу фейктер, урматтуу дежурный каналдар. Аймак, баймак бирдемке деген каналдар. Туура маалыматты көрсөткүлө. Дагы бир маселе айтып атасыңар. Өзгөнгө кечеки 30 жылдыкка деп атайын мероприятие уюштуруп, ошол башка жак өлкөлөрдөн коноктор келди. Башка областтардан коноктор келди деп, кээ бир адамдарга сүйлөтүп атасыздар. Укмуш шаар бар экен, укмуш өзгөн бар экен. Ой, эмне үчүн ошолорду көрсөтпөдүңөр? Өзгөнүн канализациясын баткакта жатканын, суусу жок, этаждагы үйлөр керек болсо, туалети жок, көчөгө чыгып туалет кылышат. Эмне үчүн ошол маселелердин баарын ошолорго айтпадыңар? Эмне үчүн ошол сонун жерлерди көрсөтүп, жиликти тартып, жылкыны берип, тойгоздуруп, сонун сөздөр сүйлөтүп туруп, дежурный каналдардын кылган акмакчылыгы ушундан биз өнүкпөй келебиз. Кайсы арыңарга тойлойсуңар деп койчу. Кайсыл арыңарга тойлоп, кайсыл арыңарга силер ошондой арам жолдорго барып атасыңар. Атка минерлер чакырасыңар. Бүгүн артыңарда бир нерсеңер жок. Болгон нерсеңерден чөнтөңөрдү чыгып, конокко чыгарып, артына кредитке батырып атасыңар элдин бардыгын. Токтоткула тоюңарды. Токтоткула мактанганыңарды. Бүгүн ушундай. Коомчулук негедир түшүнбөй атат. Биз кандайдыр бир сын айтсак эле, булар карама каршылык депчи. Жок, биз эч кимге карама каршылык эмеспиз. Биз туура эмес кетип аткан багытты гана айтып турабыз. Аны ким кандай кабыл алат? Ал өзүңүздөрдүн ишиңиздер. Бирок убакыт өткөндөн кийин башты мыжыгып, ушунда туура айтышкан экен, эске алып койбоппуз деп өкүнүп калышыңыздар толук мүмкүн. Эми бүгүн биз азыр 17 фура жөнүндө сөз кылып атабыз да. Эми бирок ал кайтабы деген дагы маселени коюп атасыз да сизчи. Ал кирип кетти. Ал кайтпайт ал. Себеби кайта турган болсо азыр табылыш керек эле. Алар кандай кеткенин билбей атат, кантип чыгып кеткенин билбейбиз деп атат, значит кайтарып келүүгө мүмкүн эмес. Аны Кытайга эмес, Өзбекстанга кирип кетсе ham кайтара албайт болчу Кыргызстан. Себеби Өзбекстанга кирип через Өзбекстан кетти. Акыбалыбыз өтө чатак. Өзбекстандан кармаганда ham кайтара албайт болчу. Ишенип коюп ушул жерде күмөнүм бар мен. Бирок кап тамырлары бир акыркы 2008-жылы билесиңер, кап тамырлар Кыргызстандан ушундай контрабандалык жол менен чыгып кеткенде Казакстандан бир киши кайтарганда. Анын бирөөнүн поручениясы менен. Аны эске алышпайт. Иштери менен. Азыр моундай болуп атат да. Сиз ошол бир киши кап чыгып кеткенде Казакстандан кайтартып, алып келип Кыргызстан ордуна койдуруп койгон деп атасыз да, туурабы? Бул мындай болуп атат да. Ошол муун, ошол учурдагы муун көргөн аны. Азыркы жаш муундар аны билбейт. Ишенип коер мына тупойлор, керек болсо жана фейктерчи, кап эмне экенин билишпейт. Ишенип коер. Чындап. Бирок мындай элди ишендирип ынандырууга аракет кылып атат. Жөндөчү. Ал болгон билбейт реально элечи. Билбейт. Жана бирөө айтмакчы, ал жер каякта десең, биякта айткандай да. Азыр деле билбейт ал. Сурасаңыз, мисалы мен кече эле бир мисал кылдым го, мына сиздерге балык эмени сүйлөп атышпайбы? Каркыраны сүйлөп келишти го. Мына кемпир абат. Жакында биз өзүбүз күбө болдук, мына жаштар биз күбө болдук да, жакында эле болду. Ошол жерге кадам басып барган жок да. Бир жыл болду, каркыра деп бирөө эфирге чыгып алып, төрттө бараган кармоо болду айтат. Мен ошол менен айтып атам.
окучу айнан ошо эмне деп жазылып турат деп Окуй албайт ал. Окуй албайт. Ал тамга тааныбы тааныбайт, чото мындай белгисиз да. Окуса дагы түшүнбөйт. Ал ошол жерде кол койгонун гана билет да, ошо Мадымаров кол койду, болду. Башка акыл жетпейт аны. Ичимдик ичип алгандай болуп жүрөт, анан кийин кайсыл букваны тааныйт мисалы. Таң каласыз да. Окуган белгисиз да. Ошол эгерде чындап элин үчүн күйсө, жери үчүн күйсө, ал өзүнүн сөзүнө сөзү каршы чыгып атат да. Мындай дейт. Менин атам дейт, жери кенин коргойм деп Атамбаевдин курмандык болуп каза болгон деп атат да. Эми карап туруң. Жери ülкенин кече алып барып ачып бергенде эмне үчүн кол чаап отурду да, эгер чындап ошондой болсо. Атасына карама каршы чыгып атпайбы? Карама каршы чыгып атат. Атасына түзмө-түз карама каршы. Ушундайлар көбөйдү да, бүгүн бирди сүйлөйт, эртеси эле кайра өзүнүн сөзүн өзү каршы сүйлөйт. Бирок ошону ал түшүнбөйт окшойт. Мен таң калдым да. Дагы деле сүйлөп атат. Биздин бидабыз баягы эмне болуп атат? Неге мындай кайра эле ушундай адашууга барып атабыз? Кайра эле баягы бир жерде эле биз айланып, буксап айтат эле айланып атабыз да. Мындай. Силердин оюңарды айтчылачы. Мен жеке оюмда, Чечим айткылачы. жеке оюмда мындай да. Тек ушул жолдон чыгабыз. Биз бүгүн инсанды жакшы көрүү менен эмес, же болбосо мен аны колдоп койдум эмес, же болбосо мага жакын же мен колдоп жүрдүм эле деген принципте эмес, Кыргызстанды көтөрүп кете турган инсанды шайлаш керек. Бирок аны өзүңө жеке мамилеңе, жеке көз карашыңа байлабаш керек Кыргызстандын жараны. Ал мамлекеттүүлүктү ойлош керек дагы, мамлекет үчүн шайлаш керек. Ал сага жакшы көрөсүңбү, жаман көрөсүңбү, мисалы да аялдарга эр болбойт, мисалы. Же балдарга ата болбойт. Ал бүтүндөй мамлекетти башкарып, бүтүндөй кыргыз элине бирдей карай турган инсан керек. Мен азыр мындай баамдап көрөм да, жаштардын айрыкча. Ким катуураак кыйкырса ошо кыйын экен. Ким жалган маалымат таркатып Сыймык эле жылдыз болуп, жылдызынан айтып атса, ушул кыйын экен. Жок. Биз ар кандай мамлекеттүүлүк жөнүндө сөз кылып атканда, активист болгондон кийин активисттер менен деле пикир келишпестик болуп калат да. Биз душман эмеспиз. Ошону биз талдап тактачу жолдобуз просто. Пикирибиз келишпей атат. Ошону биз аңдап алышыбыз керек, талдап алышыбыз керек. Алар айтат экен, сен душмансың. Мен душман эмесмин. Мисалы да, эч кимге. Сиз деле мен жакшы билем. Сизге жамандык кылган менен деле жүрөсүз. Эй, кандай жакшыбы, салам алейкум. Бизде реалдуу активисттер менен сүйлөшөсүң. Анан азыр коомчулук мына Кыргызстанда шайлоочулардын көпчүлүк бөлүгүн жаштар түзөт. Бул ачык чындык. Бирок жаштар капа болбосун, балким бардыр аз пайызы мындай бир интеллигент, билими бар, бирок көпчүлүгүбүз биз жаштар эч нерседен түшүнүгүбүз жок. Айрыкча мамлекеттүүлүк деген түшүнүк жок. Сага азыр мындай суроо болуп атат да. Мынау эртеңки 28 ноябрда шайлоодо адамдарга кандай багыт бересиң дегендей кылды да. Ошого суроого кыскача кандай? Вообще бул чечим чыгуунун жолун айткыла. Мындай выходтон чыгуу жолуну кандай кылабыз? Вот эмне кылсак биз бир маалымат окудум да, сизге айтайын. Төлөгөн Касымбеков жөнүндө. Ушул кандидаттар чыгыптыр. Ошолордун маалында депутаттыкка аттанышыптыр. Төлөгөн Касымбеков да бар экен. Башкасы дагы бар экен. Башкалар жол салып беребиз, ал салып беребиз, мечит куруп беребиз, же мектеп куруп беребиз деп бүт жарыя кылышып элге. Төлөгөн Касымбеков келип мыйзам жазабыз эл үчүн, кыргыз туусу үчүн, керп үчүн, ким үчүн баардыгын биз ушул жагын алабыз. Ушул жагын колго алып ушундай кылабыз десе, бир аксакал туруп таягы менен сайып айтыптыр да. Сен эл үчүн эмне кыласың, айтпайсың бизге. Ой, мен айтып атам го, мамлекеттүүлүктү опшо ойлоп атам десе, жок, сен эмне кылып бересиң бизге деп. Ошол аксакал Авсамат Масалиевдин тушунда мамлекеттик кызматта иштеген адам экен. Бирок кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин бизге окшогон жаштар чоңойду да, аксакалдын психологиясы башка жакка бурду менимче да. Азыр деле ошондой болуп атат. Мисалы, мына кечеки өткөн октябрдагы шайлоону айтайынбы? Мындай экен да, азыр бизде көпчүлүк ушундай. Мисалы, Сузакта болгон нерсе. Айыл өкмөткө барасыз. Айыл өкмөттө мерчеми бар, трансформатор коюлат деген планы бар. Могул жерге трансформатор коюп берем. Мынау көчөңөргө свет коюп берем. Ал мамлекеттиктин өкмөттүн планында турган нерсе, чечилген. Аны жеке өздөрүнө ыйгарып алып, боло турган иштер. Биз кылып берип атабыз деп добуш алып атышат. Азыр деле ошентип барышат. Ишенип коер, азыр күндө Кыргызстанда болуп аткан бүт глобалдуу темалар, глобалдуу курулуштардын бардыгы, урматтуу доконцалар, мен силерге айтып коеюн. Садыр Жапаров бүгүнкү күндө эчтемге кыла элек. Жок. Садыр Жапаров кыла турган болсо, кыла турган максат пландары эрте келечекте
бүт мамлекеттик деңгээлде план иштердин бардыгы алдын ала түзүлөт. Азыр жолдор курулуп атат, жана башкалар бүтүп атат. Бүт бардыгы Сооронбай Жээнбековдун убагында болуп кеткен. Сооронбай Жээнбеков дагы Атамбаевдин кылып кеткен, Атамбаевдин ошол убакта чечилип калган маселелердин артынан ошол көп жерде лента кести. Садыр Жапаров бүгүн Жээнбековдун убагындагы чечилген маселелерге лента кесип жүрөт. Анан кийин мен түшүнбөйм. Автордук мамлекет башчысына келген автордук өзүнүн иши деп мен кечээ маданият кызматкерлерине сыйлык бергенде болбосо. Мен башканы көрүп, жок, мындай салыштырмалуу айтам да. Азыр айтып атышпайбы? Мына Төө Ашуудан түшүп келет, тартып киргизип атышат го. Мына келди эле жаңы жол салынып атат, асфальт болуп атат деп. А былтыр салынган деп эмне үчүн айтпадылар? Былтыр деле алдын жарымы салынган, асфальт басылган. Кошумча айтып коеюн, неме, бирок Садыр Жапаров бир аз туура эмес кылып койду да. Сиз неге дебейсиңби? Мен Талант Анарбаевди көрбөдүм. Себептен заслуженный кызматты ошол кылды. Анан кийинкиси анын досу Эрнис Бөрүбаев. Ыйлап биз жеңдик, биз жеңдик, вай ыйлап площадьта туруп кимди жеңдиң? Акам, алар пактасы бар значок алган. Жок, ал Талант Анарбаевга значокту эл берген. Пактасы бар. Бирок ошолорду мен көрбөдүм да. Алар грамотага дагы ээ болуш керек эле, медалга да ээ болуш керек эле, эмгек сиңиргенде дагы, эл артисинде дагы керек болсо Садыр Жапаровдун Манаса орденин алыш керек болчу буларчы, даңк орденин. Заслужит эткен ушулар. Анан бүгүн чыпалак жазып атат, ага да бериш керек. Ал дагы заслужит этти. Бирок бир аз туура эмес болуп атат да, нереально болуп атат, ачык элечи. Бирок эми баягы сыймыкты айтып атпайсыңарбы? Азыр биздин элге ушундай жагат экен да, силер чындыкты айтып атасыңар го. Силерди азыр бияктан сөгүлүп отурат элдерчи. О, сөгүлүп атат, мен эч ким силерди угуп берет деген эч ким жок. Силер азыр ана паланча байып кетиптир, мына 255 миллионду бирөөсү алды, мыйзамсыз. Кеттик ошону барып туруп талкалайбыз, ошону тартып алабыз, ол элдин акысы кеттик десеңер, жаман көп эл чогулуп атасың бизге. Жок, мен мынтип айтайын. Мен сыймыкка окшоп, антип жанакындай жаман туура эмес ураандарды кыла албайм. Бирок точно айта алам. Бийликке келгенден кийин чөнтөгүндө кoko тыйындары жоктор, бүгүн миллионер болуп турат. Кайдыгер эмес болсоң, ошолор менен күрөш. Байып кеткендер бийликке келгенде. Азыр күрөшө албайт. Себеби биздин орубуз ошол болуп атат. Коркот. Духу жетпейт. Жанакы Дастан Бекешев айтканды мен дагы айтам. Ушул күнгө чейин келип органдан сурап атат, сурак бердиби деп. 4 октябрь, 5 октябрь события боюнча Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевтер кимиси сурак берди? Сурай албайт. Чакырасыңарбы деп. Туура. Духу жетпейт. Айтты өзү дагы. Кетесиңер эртеси деди. Мыйзам сиз экөөбүзгө окшогон карапайым го иштейт. Жанакы мыйзам деле экөөбүзгө иштеп атпайбы? Ооба. Башкага иштебейт. Жанакы туура эмес маалыматтар боюнча. Узакка бир аз өзүбүз өтүп кеттик. Туура түшүнөсүздөр, туура көрөсүздөр. Бир аз климаттагы мындай погодадагы аба ырайдагы суугураак. Ошондуктан бири-бирибизди туура түшүнөлү. Ушул менен биздин эфирибизди аяктайбыз, достор. Сөксөңөр дагы мен силерди аябай жакшы көрөм. Комментарий жазып, каалооңорду жазгыла. Бүгүн мен бир акем айтты. Чоң эле киши сунуш бергиле десем, ал сунуш айтат, Садыр Жапаровду силер колдошуңар керек, мынтишиңер керек деп. Мен ал жердин түнү жаздым. Эмне? Кошо уурдашалыбы? Туура эмес мыйзамдуу иштерди кылып аткандарды сен туура кылып атасың деп кол чаап туралыбы? Кантип жардам берели? Варианттарды айтчы десем, ошол боюнча жок болуп кетти. Ошондой эле маселе, достор. Ошондой эле. Биз андай жолго бара албайбыз. Жакшы түшүнбөй атат да бир нерсе. Андай жолго бара албайбыз. Бир нерсени жакшы түшүнбөй атат. Садыр Жапаров кет деген эч ким жок. Жок, кет деген эч ким жок. Туура иште, мыйзамдуу иште деп атат. Болду. Аны болсо алар кет деп түшүнөт экен. Андай эмес да. Просто туура жолго түш. Ооба, мыйзамдуулукту сакта, өзүң үлгү бол, калганы сени карап сактасын. Жок, бизде мисалы мындай жанакы эле нерсе да. Акырында айтып коелу. Булар аңга баратат да. Аңга баратат, бирок көздөрү таңылган. Көздөрү, мен ушундай түшүнөм. Көздөрү таңылган, булардын көздөрүн таңып койгон. Бирок буну буларды башкарган адамдар, жанында жүргөн адамдарбы? Басер ошол жак туура жол баратат деп, аңга айда баратат. Биз алдыңда аң турат, көзүңдү ач. Алдыңда дагы кичине бассаң түшүп кетесиң аңга. Деп атабыз. Ошону түшүнгүлө, достор.
аны түшүнбөйт. Биз менен түшүнүп калар. балким үмүт кылабыз. Үмүт кылабыз. Ошон үчүн чыгып атабыз, суукка карабай, ар жерде жүрөбүз, кайрылып пикирибизди айтып атабыз. Мен дагы мына бир жума болду, 10 күндөй болуп калды. Акыркы жолу эфир кылдым эле. Аябай көп суроолор келди. Мен ошо менен жекече өзүмчө чыгып дагы жооп берейин деп жүргөм. Бирок азыр дагы кыска жооп берип кетейин. Туугандар, мындай болуп атат да. Бийликке келгенде эле бийликтин аябай бир баатырлары чыгат. Ага чейин алар кумга сиңгендей жок болгон. Бүгүн дагы ошол баатырлар бар, бирок кече эле жок болчу алар. Биз эртең мындай биздин көз карашыбыз туура келген, биз идеясын колдоп жүргөн инсандар кокус бийликке келип калса, биз антип баатыр болуп көкүрөк какпайбыз. Бүгүн кагабыз биз. Бүгүн кагып атабыз. Камайбы, башка кылабы, не кылса ошо кылсын. Биз дагы Кыргызстандын жараныбыз, кыргыздын уулубуз. Аларга биз мындайча айтканда биз кул эмеспиз да, укугубуз бар конституция менен. Садыр Жапаров президент дагы бардык 6 миллион элдин укугун бирдей көзөмөлгө алып тебелетпегенге аракет кылыш керек. Эгерде башка бир бийлик бутактары тебелетпегенге аракет кылса, пока шансы бар. Шансы бар. Анан көп айтат экен, сен анан тиги. Туугандар, бир нерсени баса белгилеп коеюн. Садыр Жапаров Кумтөр улутташсын деп жүргөндө, мен 3 айлап улутташып калсын деп кол жыйнап Москвада жүргөн баламын. Ошол Садыр Жапаров Кыргызстанга келейтип камалганда, ошонун жанында Абдыманап деген болгон, Манап деген майкелер болгон. Мына ошолор да камалды, ошолор менен 5 колдой билет. Алар күбө. Күбө алар. Билебиз. Биз Садыр Жапаровду мына бийликке келгенден эмне үчүн биз башкача позицияга өттүк? Жеке мен өзүм айтсам. Буга келе электе бийликке бул кишинин пландары мындай Кыргызстан жөнүндө башкача болчу. Бирок келгенден кийин тилекке каршы теңирден тетири кетти да. Жанакылар келди да ары тегерегине. Ооба, өзү эмес. Ошолор эле. Анан бийлик ушундай кумар окшойт. Мен ойлоп койдум, бирөө ачуусын айтып же туура багыт берип койсо аны душман көрүп калышат да, заматта. Анан баягы сен жакшы кылып атасың, туура жолдо кетип атасың, сен жөн эле сенден өткөн акылды жок дегендер айланасына эмнегедир чогулуп калат да. Кулагына тыгын тыгылган болуп калат экен да. Эми андай болбош керек. Мындай карама каршылыкта чындыкты айтып аткан адамдарды угуп, болбосо ошолор айтып аткан сунушка түшүп, кайта бул кылып көрсүнчү, мындай жок деген аткарып көрсүнчү, болобу болбойбу. Антейин десеңиз, бирөөлөрдүн программасын урдуп алып деле ишке ашырам деп ашыра албай эле жаман кыйналып атышат да. Системасы, механизми керек. Вот. Достор, игилик, ушуну менен биз жыйынтыктайбыз. Дагы бир айта кетчү нерсе, философиялык аябай маанилүү бир мультфильм бар. Союздун убагында тартылган Дракон деген. YouTube'га кирсеңер бар. Ошону мен бир убакта бөлүшкөм, дагы бир көрүп, ошонун жөнүндө жыйынтык чыгарсаңар болот достор. Дракон ким болот жана драконго келгенден кийин ал хандын ордунда. Мааниsin баарын түшүнөсүңөр достор. Ийгилик бардыгыбызга. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Комментарий калтырып бөлүшүңүздөр. Кудай буйрса кийинки конокторду да сиздер өзүңүздөр жазыңыздар. Ошого карап биз конок чакырып сүйлөшөбүз. Ийгилик баарыбызга.